Мындай ачылса Кытайлар дагы эмнени жасап чыкты деп ойлоп калды. Учабы кандай дейт. Галхом X маркалуу электромобиль запас коду 562 мотору бар. Bir моторуна 220 киловатт төкүп аткан. Эки моторун бириктиргенде 590 ат күчүнө ээ. 100 метрге тек гана 3,9 секундта чыгат. Өзүнүн 2022 жылдын машинасы, ошол убактында туугандар $80,000 жолго чыккан машина да. Эми туугандар, ушу негизи ушу завод өлгөн машиналар сапаты өтө аябай жакшы болот да. Алар негизи акчаны көп чыгарып, жакшы сапатта жасап, жакшы техника, жакшы запчастар менен чыгарып, акыры жанагы машинаны сатып чыгара албай, кымбат болуп калып, ошондо завод өлөт да. Мисал кылып айтканда, Велтмейстер жана ошондой эле Нета деген маркаларды айтсак, ошондой. Дөңгөлөктөрү 22 дөңгөлөктө үйдө чатыйсызбы, талаада чатыйсызбы, автомат ачылып жабылат. Анан ички салонуна келсек, эшиктеринин баары эле ушундай. Сизге кол менен тартып жүрүүнүн ажаты жок да, ушундай кнопкалар эле басылып ачылып жабылат. Бул жагында дагы чоң бир экраны менен монитор, любой YouTube, кино баарын көрөт. Сымсыз зарядка, автопарковка. Эми бул машина негизи $80,000 жолго чыкканда, бул комплекттин баарын айтып отуруп түгөткөлү болбойт. Туугандар, өзү 6 орундуу чыккан. Ортолуктагы орундуктарындагы оңго, солго, артка любой теңшегел болот. Дагы убалагычтары дагы бар. Орундуктары ысыйт, сууйт. Аркаларын автомат ачылып жабылат. Камералары дагы өтө көп да мына жерде 2 тал. Бул машинанын баасы өтө кымбат деп ойлоп калбаңыздар. Азыркы баасы туугандар тек гана $20,000 үстүндө айдап койсоңуз болот. Анда кызыгуучулар болсо жекеликке кайрылсаңыздар болот.